Жусуп Абдрахмановдун өмүр жолу жалпыбызга үлгү болушу керек. Бул туурасында премьер-министр Улукбек Марипов Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөөгө даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин кеңешмесинин жүрүшүндө билдирди. Кеңешменин жүрүшүндө белгилүү мамлекеттик ишмердин элесин түбөлүк калтырууга багытталган иш-чаралардын планы сунушталды. Премьер-министр бардык иш-чаралар жогорку деңгээлде уюштурулушу зарыл экендигин белгиледи. Кеңешмеди уюштуруу комитетинин өкүлдөрү белгилүү мамлекеттик ишмердин элесин түбөлүк калтырууга багытталган иш-чараларды, анын катарында Жусуп Абдрахмановдун өмүрү тууралуу көркөм тасма тартуу, эл аралык илимий конференция өткөрүү, анын ысымын президентке караштуу башкаруу академиясына ыйгаруу, Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу маселесин талкуулады. Ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизүү үчүн бул уюмдун дүйнө эстелиги программасынын консультативдик комитетине кайрылуу сунушу киргизилди. Жыйынтыгында бардык сунуштарды эске алуу менен планды толуктап иштеп чыгуу чечими кабыл алынды.